Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн биз казак бир туугандарыбыздын мына ушундай соонун бауырсактарын жасайбыз. Ал үчүн бизге 700 грамм эленген ун керек. 1,5 чай кашык майда тузду кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Татымыңызга жараша 3-4 аш кашык кум шекер, ошондой эле 1 чай кашык ачыткыны салып, үстүнө 250 мл жылуу сүттү куябыз да бир аз ачыткыбыз иштеп баштаганча 5-7 мүнөт бетин жаап коебуз. Эми 2 аш кашык каймак кошобуз. Мен кадимки эле дүкөндүн 20% каймагынан коштум. Ошондой эле 150 мл жылуу сууну куюп, жумшак кылып камырыбызды жууруп баштайбыз. Ундун баарын тегиз аралаштырып алгандан кийин аябагандай колго жабышкан жумшак камыр болот. Эми 2 аш кашык өсүмдүк майын куюп, дагы бир 5-6 мүнөттөй жакшылап жууруп, камырыбызды илеп алабыз. Мына ушундай колго жагымдуу жумшак камыр болот. Эми бетин жаап, жылуу жерге 1-1,5 саат көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Көтөрүлгөн камырды эми ундабайбыз, жөн гана өсүмдүк майы менен бир аз колубузду майлап 4 бөлүккө бөлүп алабыз. Камырларды тоголоктоп, дагы бир 10 мүнөткө бетин жаап, бир аз көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Андан кийин жайып баштайбыз. Жайганда да ун колдонгон жокмун. Бир аз бетин майлап туруп эле жайып алдым. Эгер аябай эле жабышчак болуп, ыңгайсыз болсо, анда бир аз ундап, калыңдыгын 3-4 мм кылып жайып алабыз. Эми камырды тоголоктоп кесип алабыз. Кез келген ылайыктуу идиш менен кесип алсак болот. Мына ушинтип тоголоктоп кесип алдык. Бетин жаап 10 мүнөткө камырыбыз көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Андан кийин бышырып баштайбыз. Өсүмдүк майын жакшылап ысытып, эки жагынан кызарта, кадимки боорсок бышыргандай эле бышырабыз. Достор, мына ушундай сонун бауырсактарыбыз да даяр болду. Казактар айткандай, керемет күчтүү бауырсак болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Мен ойлойм, сиздерге да жагат болуш керек деп. Ал эми менин видеом жакса, анда лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Эгер мурдатан катталып көрүп жүргөн болсоңуз, анда сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат видеолорумду көрүп жатканыңыздарга. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.